Урматтуу туугандар, амансыздарбы? Максималдуу түрдө группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Мына Мерим клиникасындабыз. Площадь Ильича, Римскаяга жакын жерде жайгашкан. Өткөнкү роликтерде биз имплантты аябай арзандатуу кылып жардама кылганбыз. Агаларыбыз ошол Кореядан бери имплант дагы заказ берип койдук элек. Сурагандар көп болуп атат дегенде мынакей ал күткөн импланттар деле келиптир. Айтылгандай ошол мурдагы деле сценада 10 миңден импланттарды кой берип жатыптыр туугандар. Андыктан группалар менен таратабыз. Бардык Москвадагылар көрсүн, билсин демекчи. Буга чейин пломбаларды 1000 рубльден кылды эле. Бүгүнкү күндөн баштап ушул апрель айы ичи 50 штук ошол импланттык буюрса 10 миңден коюп беребиз деп атат. Анан туугандар, дагы өзгөчө жактары бар. Брекеттерди рассрочка жолу менен коет, эч кандай банк санкы жок эле. Келесиздер сүйлөшүп койдуруп кетсеңиздер болот. Иштөө убактылардан 9-дан ошол 9-10го чейин иштейт. Толко запись менен келесиздер. Толук маалымат ушул видеодо аласыздар туугандар. Метродон бир 10 мүнөттүк жол экен. Мурдакен ушул жерден тиштерин дарылаткандар болгон болсо, комментарий күтүп калабыз. Бул жер күтүү залы болот. Күлери бар, кийим кечектер бул жак элестер, парковкалары кенен дегендей, мына зумни пасталары бар, башкалары бар. Агабыз өзү күтүп алды. Ассаламу алейкум. Assalamu alaikum. Тынчсызбы Тарел ага? Иштериңиз жакшыбы? Иштеп атасыздарбы? Жакшы шүгүр. Өз кандайсыздар? Биз өтө жакшы. Биз аябай көп пердонда көрүп атат, ардайым ылайчы. Кардаларыңыз бар, bunun içinde мурдакин келгендер комментарий жазып коебуз, жумуштары боюнча, телөөсү, башкасы боюнча. Аябай мактагандар көп, Алла разы болсун. Чоң рахмат. Жакшы комментарий жазганыңызга чоң рахмат. Анда эмесе кандай кылдык? Баштадыкпы? Бир катардан көргөзүү, жүрүңүздөр. Бул жакта алдыгыдай кабинетибиз бар, биринчи кабинет. Таң эле жумуш бүттү. Кыздарга, эгер кыз кишилер карасын десе, ал кыз кишилер деле бар. Аял киши докторубуз бар, ага атайын жазылып келсеңиздер болот. Убакыт саатын айтсаңыздар, келип карап беретсиздер. Анан бул агабыздын основной клиенти бул жергиликтүү калк. Мен көрүп турам эми статусуңуздучу. Көп келип подарка берип кетет экен сизге, мындай жумушуңузду мактап, аябай жакшы отзывдар көп экен да. Жамаатыңыз менен канчадан ушул жер иштейсиздер ошондо? Азыр 5 доктор болуп иштеп атабыз. 5 доктор. 5 доктор болуп иштеп атабыз. Выходной жок. Жумасына ошо 7 күн иштейбиз. Убакыт санаты боюнча саат 9-дан 9га чейин иштейбиз. Кандай кызматтар көргөзөбүз? Кызмат боюнча пломба, коронка, импланттарды, брекеттерди, мындай айтканда стоматологический кызматтардын баарын эле көрсөтөбүз. Тиш тазалайбыз, тиш чулабыз дегенде, агартабыз дегенде. Тазалап, агартып, ошол услугалардын баарын көрсөтөбүз. Анан өзгөчө ушундай аппаратуралар бар. Мындан бир айтып кетсек болбойт бул видеодо дагы. Достор, бул микроскоп деген аппарат. Бул аппарат менен биз тишти дарылайбыз. Тишти баягындай болбой калыптыр, жулуш керек деген убакытта мындай уже каналдарында, например, инструмент сынып калгандыр, баягындай каналдар өтпөй жаткан тиштер болот го, мындай муну жулуп эле салыш керек деген мезгилде бул тиштерди биз сактай алабыз да. Ушул аппарат аркылуу алдыгыдай кылып биз эме кылып сынып калган тиштердин ичтерин тазалап, если ичинде инструменттер сынып калса, инструменттерди чыгарабыз. Андан кийин ошо каналдын түгүнө чейин баягындай көргөзүп бере турган нерсе. Көрсөтүп берчү аппарат. Кыскасы көз жетпей турган нерсени ушул аппарат аркылуу дарылап оңдоп беребиз деген сөз туугандар. Мындай бизге көбүнчө башка докторлор жиберет. Мындай кол келбей эме кыла албай калдык, жасай албай калдык. Жасай албай атабыз, же силер кылып бергилечи деген ошондой убакытта иштетип карап беребиз. Докторлордун стаждары кандай? Докторлордун минимальный стажы 3-4 жылдан өтө. Качествосы боюнча аябай эле биз өзүбүздөн койдурдум. Мен өзүмдөн койдурдум пломбаны. Аябай жогорку деңгээлде жасап берди жана досуңуз. Аябай жакшы кылды. Семени келип кылдырып кетасыз, көрүп атасыз. Жалп жок, аябай жакшы. Тазалык нормаларына бир катар көргөзүп кетсеңиз. Буга чейин мына бүгүнкү күнгө чейин пломбаларды 1000 рубльден коюп бердиңиздер. Буюрса ал бүттү ошондо. Ал акция бүттү. Буюрса жакшы акция кылып бердик. Көбүнө жардам тийди деп ойлойм. Көп эле келдиби? Байланышкандар көп болду окшойт, а? Байланышкандар көп болду, келиштип, пайдабыз жетиштүү эле болду го дейм. Тазалыктардан бир катар айтып койсоңуз. Боюнча инструменттер алдыгыдай замочкада болот. Мондой эмеге салынып, раствордо жуулуп, бул жакта жуулуп, тазаланып,
Андан кийин автоклавга салынат. Автоклавдын ичинде 134 градуста тазаланат. Андан кийин тазаланып бүткөндөн кийин алдыгыдай прах пакеттерге салынат дагы, ар бири отдельно болот дагы. Ондай пардан чыкты деген пометкасы болот. То есть таза дегенди билгизет. Анан көз алдыңызда, сиздердин алдыңыздарда мындай кылып, азыр пациент карап аткандай кылып ачып, жаңылап сиздин көз алдыңызда карап беребиз. Тазалык нормаларына төп келет дегендей да? Жооп берет. Рентгендерди көргөзүп койсоңуз. Анан алдыгындай аппаратыбыз бар. Мынакей. Ондай кариес болчун. Тазалагандан кийиндики бул. Көрдүңүздөр. Буну тазалагандан кийин ондай кылып, пломба кылып бердик. Полностью форманы, анатомияны повторяет. Жанагындай алтын тиш, күмүш тиш, ошолорду эле кое бересиздерби сиздер? Кандай? Азыр алтын тиш, күмүш тиш койбой калган. Мода эмеспи азыр, кандай? Модадан чыгып Мода эмеспи? Азыр модада жок. И функционалдуу жагынан дагы уже устаревший технология деп айтсак болот. Азыр анын ордуна циркониевый коронка жана коронка из имекса. Дисиликат лития деп коет. Ошондой коронкалар чыккан. Көбүнчө эле аны винир деп таанышат. Ошондой коронкалар пайда болгон. Ошол сары тиштердин, күмүш тиштердин ордуна ошол азыр ошондой винир, имекс коронкалар коюлуп калган. Ал жакшы коронкалар караганда көп жүрөт металлокерамикага карагандачы. Металлокерамиканын себеби ичинде металл болот, сверху керамика, а дисиликат лития болсо чисто из керамики болот да. И за счет этого тишке жабышуу эмеси күчү, так скажем, да, катуу болот. Күчтүү болот. Металлокерамика 5-6 жыл, 10 жылга чейин жүрсө, имекстан же цирконийден жасалган коронка минимум 15-20 жылга чейин туруктуу жүрөт. Ошого гарантия бере алабыз да. Ошондой жакшы азыр материалдар чыккан. Илгерки окшоп алтын тиш деп жакшы көрөт эле. Эми алтын тишти азыр эч ким деле салбай калды ошо. Анан брекетти асты үстү салса канчага бүтөт мисалы примерно балаларга айта кетсек? Азыр биз брекетке жакшы жеңилдик кылып берип атабыз. 10 миңден бир челюстке салып берип атабыз. Ошондо 2 челюстке 20 миң эле сом болот. Ошол деле рассрочка жолу менен бар. Ошону дагы рассрочка кылып канча бөлүп төлөп атат? 5 миңден кылып 3 айга 2 айга бөлүп төлөп койсо болот. Аябай жеңил. Сиз каалаган тишти улутканы оңдойм деген адамдарга аябай сонун жеңилдик и возможность, да? Негизи биз буга чейин агабыз ошол тиш юлуу боюнча бир арзандатууларды, бир бекерлерди да уюштурду. Андай кылсак өтө тиш калып кетет экен, келип эле ошол тишим жулуу бериле деп, мына эми сакталып калган тиштерди эле жулдуруп бергендер көп болуптур да, ошого ал арзандатууну жокко чыгарып, мындай башка арзандатууларды ойлоштуруп тартууга аракет кылып жатабыз. Андыктан лайктан бирден басыңыздар, агабыздын инстаграм менен комментарий коюп коёмун. Ошол жактан катталып келгендерге дагы өзгөчө акция арзандатууларды уюштуруп берем деп агабыз айтып атат. Инстаграмга катталып коюңуздар туугандар. Инстаграм барлар барбы? Комментарий жазгылачы. Инстаграмга катталып коюңуздар. Ошол метродон бир 7 мүнөткө жетпеген жол, бери келесиздер. Парковкалар кенен, адрес жазылуу, толко запись менен келесиздер. Анан иштен кеч чыгат эле, иштен күтүп тура аласыздар дегендерге кандай возможностьтор барбы? Сол 11ге чейин күтөбүз. Обязательно жазылып, чалып койсоңуздар, жумуштан чыгып барып элем бүгүн деп койсоңуздар, сиздерди обязательно күтөбүз, чтобы оору менен түнү менен жалгыз калып кетпеш үчүн. Ошон ооруну басып, анан спокойно эртең жумушкабы же болбосо үйдө мындай спокойно отургудай болгудай жардам беребиз. Иштерине ийгилик каалайбыз. Жакшылык күндөрдө жолугуп жүрө берелик. Мындай ушундай арзандатуулардан пайдаланып калыңыздар. Брекеттерден салдырыңыздар, имплантты койдуруңуздар, арзан куда каласа. Билбейм, мындай баа чындыгында жок деп атат. Москвада андай баа жок. Андай баа жок. Бардыгы документи менен, паспорттары менен анан кийин. Бардыгы ошол Кореядан келген паспорттары менен. Көрүшкөнчө анда туугандар, жакшылык күндөрдө жолугалы. Иштер оорубасын. Assalomu alaykum.
Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп чорныйдан базадан текшерип берет. Ушуга окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.